адаттагыдай статистикалык маалыматка токтоло кетейин. 18 май 20 жылга бериле турган маалымат бир сутка ичинде 23 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылып атат. Жалпысы 827 бейтап бүгүнкү күнү ооруканадан айыгып чыгарылды. Ошонун ичинен бүгүнкү 23-түн 20-сы Бишкектен, Жалал Абад областынан 3-өө айыгып чыгып үйлөрүнө кайтты. Ошол эле учурда өткөн сутканын ичинде республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 78 учуру катталып жатат. Бул Бишкек шаарынан 3, Чүй областынан 3 учур, Нарын областынан 14 учур келди бүгүн, Ош шаарында 5, Ош областында 6, Жалал Абад областына 1 учур. Жана ошол эле учурда Санкт-Петербургдан келген биздин мекендештер бар, обсервацияда туруп ачкан. Кечээ 10 болгон, бүгүн дагы 3 учур кошулду. Ошол эле учурда Солилецк шаарынан келген биздин мекендештер өткөндө 58 учуру алардын арасынан биз тастыктап чыктык эле. Өткөн суткада дагы текшерүү лабораториялык тастыктоо жүргүзүлгөн. Ошонун ичинен дагы 43 тастыкталган COVID-19 учуру бүгүнкү күнү катталып атат. Бүгүнкү күндө ошол обсервацияда туруп аткандардын саны 2236-га жетти. Мына биз айтып келип атабыз, ушу чет жакта ар кандай себептер менен жүрүп калган биздин мекендештерибиздин баары кайтып келип аткан учуру. Булар баары бизден обсерваторлорго алынып, ошол жерде мынтип лабораториялык тастыктоолор жүргүзүп, аларды текшерип, медициналык көзөмөл уюштуруп, жана үй карантиндерине чыгарып, ошол жерден жанакындай медициналык көзөмөлгө алып, ошол жерден карап турган учурубуз. Ошон үчүн бүгүн булардын арасында жанакындай жугузуп алып, ошол жерден бизге кайтып келип аткан учурлары бар болуп жатат. Кыргызстанда ошентип жалпы тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 1216 учурга жетти. Ала келсек, мына Бишкек шаарында 310, ичинде ошо 3 жаңы учурлары, Ош шаарында 124, 5 жаңы учуру катталды өткөн сутканын ичинде. Ош областында 189 учуру болду, өткөн суткада 6 жаңы учуру катталды. Жалал Абад областында 154, өткөн суткада бирөөсү жаңы болду. Нарын областынан 183 учурга жетип, өткөн суткада 14 жаңы учурун берип атышат. Чүй областында 104, ошонун ичинен 3 өткөн суткада катталды. Ысык-Көл областында 13, Баткен областында 25. Мына Солилецк шаарынан келгендердин жалпысы 101 учуру катталды. Өткөн суткада да 43 жаңы болду. Санкт-Петербургдан келген биздин военный лицейдин ошол жерде курсанттары да кайтып келген эле. Өткөн суткада 3 болуп, аркы мурдагысынан 10 кошкондо ошо 13 учуру катталып атат. Жалпы 1216, ошонун ичинен 78 өткөн суткада чыгып атат. Мына өткөн суткада 1669 лабораториялык тастыктоо жүргүзүлгөн. Ошол лабораториялык тастыктоонун ичинен 78 жаңы учуру катталып, бүгүнкү күнү мына дарыланга биз алдык. Дагы эле бир нече статистикалык маалыматтар. Мына обсервацияда 1197 киши обсервацияда турат. Бишкек шаарынын тегерегиндегиси 9 медициналык кызматкер тейлеп туруп атат. Ош шаарында 545 адам обсервацияда туруп атат. Ош областында 54 обсерваторда, Жалал Абад областында 70 киши обсерваторда, Нарын областында 129 киши обсервацияда болуп атат. Чүй областында 246, Ысык-Көл областында 119, Баткен областында 59 адам болду. Талас областында 34 ушу обсервацияга алынып карап туруп атабыз. Бишкек шаарынан 4 госпитализация болду. Өткөн суткада Ош областына 1,
Жалал Абад областында 2, Нарын областында 7, жалпы госпитализацияда азыркы убакта ошо 14 жатты. Анализде такталгандар жалпы Бишкек шаарында 424 тастыкталган адамдар чыккан, 49-у сутка ичинде болуп атат. Ош шаарында 124 анализ болгон, 5-өө өткөн суткада болду. Ош областында 189 болуп, 6-оосу өткөн суткада. Жана бардыгы ошо 1216, 78-и өткөн суткада болду. Чыгарылгандардын бейтапканадан чыгарылганы Бишкек шаарынан 259 бейтап уже чыгарылды. Өтө сутканын ичинде 20-сы. Ош шаарынан жалпы 111 бейтап чыгарылды. Ош областында 163 бейтап айыгып чыгарылган, Жалал Абад областында 122, өткөн суткада 3 чыгарылды. Нарын областында 100 бейтап айыгып чыкты. Чүй областынан 47, Скөл областынан 10, Баткен областынан 15 бейтап айыгып чыкты. Жалпысынан 827 айыгып, 23 өткөн суткада чыгарылды. Бүгүнкү күндө дарыланып жатканы 375, ошонун ичинен 161 Бишкек шаарынан, Ош шаарынан 11, Ош областынан 22, Жалал Абад областынан 32-си дарыланып атат, Нарын областында 82-си дарыланууда, Чүй областында 54 дарыланып жатат, Ыскөл областында 3, Баткен областында 10. Ошонун ичинен контактта болгондордун саны 6050 бүгүнкү күндө биздин медициналык көзөмөлдө туруп атат. 655 Бишкек шаарында, 1111 Ош шаарында, 1089 адам Ош областында көзөмөлдө туруп атат. 758 адам ушу Жалал Абад областында медициналык көзөмөлдө, Нарын областында 1354 адамды бүгүнкү күндө контактта болуп, ошолордун артында медициналык көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Чүй областында 808, Скөл областында 94 адам бүгүнкү күндө контакт деп көзөмөлгө алынганы, Баткен областында 181 адам контакт деп бүгүнкү күндө көзөмөлдө туруп аткан учуру. Жалпы бүгүнкү күнгө республика боюнча 5 февралдан бери 84.815 анализ түшүп келип, бардыгы тең ошол ишке алынып жыйынтыгын берди. Мына бүгүнкү күндө обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны бүгүн 2236 биздин жарандарыбыз ошо обсервация шартында кармалып көзөмөл жүргүзүлүп аткан учуру.